Рахмат, урматтуу төрага. Менин дарегиме 1 Май округунун шайлоочуларынан каттар келип, ошонун бирин окуп кетейин деп атам. Байтик Батыра Медейрова деген даректе жайгашкан Мастер Групп курулуш компаниясы жөнүндө сөз болуп атат да, ошонун имараты жөнүндө. 15 жылдан бери 126 үй бүлө өз батирлерин ала албай, же акчаларын кайтара албай келишет. Сөз болуп жаткан объекти Медейрова Дружбанын ортосундагы чоң белгилүү баарыбыз эле өтүп баратып көргөн объект. Ошол курулуш компаниянын жетекчилиги, анын ичинде мурдакы Месут Арыжы аттуу жаран бир катар алдамчылык аракеттерди жасап, милдеттерин аткарбай кеткен. Бүгүнкүгө чейин эч ким жоопко тартылган эмес деп кайрылып атышат. Анан эң кызыгы, бул имарат деген белгилүү, урматтуу президенттин өкүлү, сиздерден суранат элем. Бул имарат жөнүндө сөз болуп жатканда, мамлекетте белгилүү саясатта, белгилүү мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын туугандары жөнүндө сөз болуп жатат дешти. Өз күчү жана мээнети менен турак жай сатып алуу үчүн каражат топтогон дольщиктер инсульт, инфаркт сыяктуу ооруларга да дуушар болуп, үй бүлөлөр ажырашууга чейин барган деп арызданып жатышат. Бирок деген тиешелүү кызматтар тарабынан деген эч кандай аракеттер жок. Ошондуктан урматтуу өкмөттүн өкүлдөрүнө кайрылат элем. Сураныч, ушуну Минстрой, мэрия, укуктук органдар көзөмөлгө алып туруп, аягына чейин чыгарып, ушунча адамдын тагдырын менен ойнобогула деп суранат элем. Анткени арыз мундар көп келип атат. Бул бир, экинчи, шаарлардын жана айылдардын мугалимдери кайрылып жатышат. Тарых, география, англис тили сабактарын окуткан мугалимдерге кыргыз тили сабагын кыргыз мектептеринде жана орус тили сабагын орус тилдүү мектептерде окуткан мугалимдерге, кыскасы гуманитардык предметтерге карата эмгек акыны эсептөө коэффициенти адилетсиз болуп жатканын айтышууда. Мисалы, эмгек, музыка, дене тарбия, сүрөт сыяктуу предметтер баланын адам катары калыптанышына чоң салым кошкону менен, бул мугалимдердин эмгеги тийиштүү деңгээлде бааланбай жатканы айтылууда. Натыйжада мугалимдердин айлык акысы башталгыч класстардын мугалимдерине караганда кыйла төмөн болуп жатат. Мындай абал мектепте керектүү жана керексиз, кымбат, арзан деген предметтер бар деп түшүнүккө алып келип жатат. Бирок бүтүрүүчүлөр милдеттүү түрдө бул предметтер боюнча да ОРТ тапшыраары предметтин баардык жарандардын баарына эле белгилүү. Мугалимдер жумалык жүктөмдү 27 сааттан ашпашы боюнча чектөөнү да туура эмес деп эсептеп жатышат. Мектепте бош сааттар болгону менен мугалимдер аларды алуудан баш тартышат. Анткени мындай сааттар оплачивается как часы замены деп айтышып жатат да, толук эмес ставка менен төлөнөт. Ал эми мугалим бул сабактарды өткөрүүгө макул болсо, алардын эмгеги татыктуу бааланбай, азыркы кымбатчылыктын шартында айлык маянасы жетишсиз болуп жатканын билдиришүүдө. Тажрыйбалуу мугалимдер 32-34 саатка чейин жүктөм менен да сабактын сапатына зыяны тийбестен иштей аларын белгилешет. Ошол боюнча көңүл бургула деп суранып атышат. Рахмат.